28 бөлүм. Чындыгында күмүштүн кени бар, алтындын эритүүчү жайы бар. Темир жерден алынат, жес таштан эритип алынат. Адам караңгылыкка чек коет. Караңгылыкта өлүм көлөкөсүндө кылдаттык менен таш издейт. Эч кимдин буту баспаган жерден кен казат. Түпкүргө түшөт. Адамдар жок жерде илинип, термелип турушат. Дан өскөн жердин түпкүрүндө от балбылдап жаткансыйт. Анын таштарынын арасынан сапфир табышат. Ал жерден алтын кум чыгат. Ошол жакка барчу жолду жырткыч куш билбейт. Аны айры куйруктун көзү көргөн эмес. Жаш арстандар аны тепсеген эмес. Ал жол менен арстан баскан эмес. Ал гранит ташка колун сунат. Тоолорду түп тамыр менен омкорот. Аскаларды тешип жол чыгарат. Анын көздөрү баардык асыл байлыктарды көрөт. Агын суулардын агымын токтотот. Жашыруун жаткандарды жарыкка чыгарат. Бирок акылмандык кайдан алынат? Акылдын жаткан жери кайда? Адам анын баасын билбейт. Ал тирүүлөр жашаган жерден табылбайт. Түпкүр айтат, акыл менде эмес деп. Деңиз да менде эмес дейт. Аны алтынга ала албайсың, күмүшкө сатып ала албайсың. Ал опердин алтыны менен да, кымбат баалуу акак таш менен да, көк жакут менен да бааланбайт. Ага алтын да, тунук кристалл да тең келбейт. Аны таза алтындан жасалган идиштерге да алмаша албайсың. Ал эми маржан менен берметтерди айтып өтүүнүн кажети да жок. Акылмандыкка жетүү кыпкызыл лаалга жетүүдөн алдаганча артык. Ага Эфиопиянын сары жакут таштары да тең келбейт. Ал таза алтын менен бааланбайт. Анда акылмандык кайдан чыгат? Акылмандык чыккан жери кайда? Ал баардык тирүү жандардын көзүнөн жашыруун. Асман куштарына да көрүнбөйт. Абадон менен өлүм ал жөнүндөгү сөздү биз өз кулагыбыз менен уктук дешет. Анын жолун бир гана Кудай билет. Анын орду бир гана Кудайга маалым. Анткени ал жердин түпкүрүнө чейин карап турат. Асман астындагынын баардыгын көрүп турат. Ал шамалга салмак берип жатканда, сууларды өлчөмү менен жайгаштырып жатканда, жамгырга мыйзам берип жатканда, күркүрөгөн чагылгандын жолун түздөп жатканда, аны көрдү жана көрсөттү. Аны даярдады, сыноодон да өткөрдү. Анан адамга мындай деп айтты: мына, акылмандык деген Кудайдан коркуу, акыл деген кыянаттыктан качуу.